Ар бирөөңөр песто деген пиццаны жеп көргөнсүңөр. Ал песто соус эмнеден жасалат? Бул да биринчиден базиликтен жасалат. Ошон үчүн биз базилик тууралуу бүгүн чыгарма кылгыбыз келди. Бул эмне деген базилик? Бул эмне? Чөппү, же кустарникпи, же бакпы? Базилик деген эмне? Базиликти негизи культурный растение деп коет, орусча айткандачы. Анан муну көбүнчө ошол Италия өлкөсү основной эме кылат да, өзүлөрүнүн. Бизде жана беш бармак деген сыяктуу аларда ушу базиликти, анан базиликте жасалган тамактарды өзүнүн культурасына келтирет да көбүнчөсүндө. Пицца деген сыяктуу ошолор менен чогуу. И базилик получается культурный растение, бул, то есть мындан соус жасайт, мындан салатка кошот, украшение кылат, ошондой кылат да, получается. Демек, можно сказать, этот специи сыяктуу деп, там бизде бар го жана, мисалы, перец, аны мунун специялерчи, ошол сыяктуу десе болот да. Достор, азыр канчанчы? 10-октябрьбы? Ооба. 10-октябрь. 10 октябрь. Эшикте азыр бир ашып кетсе бир 10-15 градус, бирок биякта 30 градустун жанында ысык, андан тышкары 80% влажность. Ошон үчүн биз үчүн катталып койгула биздин YouTube каналыбызга. Бизде азыр бул жакта канча полка бар, анан канча базилик өсөт? Бизде азыр бул жерде 30 полка бар. Общий, эгер көчөттөрүн эсептесек 6000 көчөт бар. Башка толугу менен эсептегенде. И где-то урожайный если биз өскөн базиликти кесе турган болсок, айына 100 килограмм чыгат. Бир айына 100 килограмм чыгарса болот. Если башынан өстүрүп аяна чейин кесип алсаңыз 100 килограмм чыгат. Атайын биздин көрөрмандарга эксклюзив. Азыр базилик тиккен көрсөткөн атабыз Жолдубек байкебиз менен. Тилекке каршы биз мындай коммерческий тайнадан неменинчи сорту базиликтен, ошон үчүн базиликтин сортун көрсөтпөйбүз, бирок бүт андан тышкары процесстин баарын толугу менен көрсөтөбүз. Балким базиликтин уругун силер заказ берип, өзүңөрдүн мындай подоконникте өстүрсө болобу, же үйүңөрдө өстүрөсүңөрбү, мындай чакан кичинекей 1-2 лотокко салып алып. Бирок эми бул жагында дагы моягында көргөндөй эле бул суусу атайын суу, бул жөнөкөй эле мындай крандан суу куюп алып суу эмес, бул атайын раствор экен. Биякта кальций, минералдар, азот, кальций, магний, марганец. Ошо немеге өсүмдүк өсүшүнө кандай питательный микроэлементтер керек болсо, ошонун баардыгы бар да. Ар бир биякта деле көрсөткөч керек. Мисалы ушундай лотокторго дата жазылат. Бул датасы туура эмес, бирок дата жазак тигилген күнү, мисалы тигилген азыркы күндөн баштап бул базилик силерге жеткенге чейин 45 күн өтөт экен толугу менен. 45 күндүн ичинде мындай чоң гүл катары болуп өсүп чыгат экен да. Полноценный зелень. Полноценный зелень. Ошондо могул ар бирөөсүнө бири-бириден урук салып чыгыш керекпизби? Же экиден салабызбы? Негизи бирден салса деле болот, но бирок эме болуп калат да, мисалы, если могу жерде салынгандан кийин бул өспөй кала турган болсо, могулар жөн эле расходко кетип калат да. Ячейка пустой калып калат да. Да. Ошон үчүн 3төн салабыз да биз постоянно. Типа перестраховаться. Жүзүндө. Да, ладно. 2-3. Негизи муну көбүнчөсүндө бизде кыздар кылат. Атайын, өтө мындай кропотливый жумуш экен да. Менин колум эмне калтырып атат. Өзүңөр көргөндөй эле, азыр могу крупным планом операторубуз көрсөтсүн. Базиликтин уругу өтө майда экен да, мындай бир 1 мм деп ойлоп атам да. Мына ушундай. Балким өзүңөрдүн үйүңөргө заказ берип, үйүңөрдөн тигип алсаңар болот да. Балким көп кыргызстандыктар биздин ошентип көрөт. Атайын менин
үй бүлөм, балдарым мындай свежий тамак жесин депчи. Негизи могу базиликти өстүргөн каяктан келди эле идеячы? Бул чисто мындай болгон ситуация. Эң башы историянын башынан баштасак, мен миграцияга Англияга баргам, айыл чарба жумуштарына. Анан ал жерден ошол негизи гидропониканы негизги эмесин көргөм да. То есть ал жакта почти ладно 80 дебесек да бир хотя бы 60% гидропоникада да. 60% айыл чарба продукциясы гидропоникада өсөт. Мисалы помидорлор, перецтер, жанагы даже козу карындар да гидропоникада да. Анан бизде гидропоника десе эле жана пшеницаны элестетип атышпайбы? Тоюттучу. Ошону эле гидропоника дей беришет да. Аны гидропоника деген туура эмес, анткени ал гидропониканын ичинде өстүрүлгөн продукттун бирөөсү эле да алчы. Ал тоютка өстүрсөңүз болот, ошону эле кайра витграсс кылса болот дегендейчи мисалчы. Адамдарга пайдалуу жанагы суусундук кылып ичишет го. Зошниктер. Ошондуктан ал гидропоника эмес. Гидропоника бул общий технология. Айыл чарба немесинде технология. Гидропоника эмне дегенде бул топураксыз өстүрүү деп которулат да. То есть ошентип айтылат. Топураксыз өстүрүү, сууда өстүрүү. Негизи гидропоника технологиясы илгери, тетиги вообще кээ бир айтат, древний Вавилонда эле гидропоника башталган деп. Негизи 1860-жылы биринчи жолу гидропоника технологиясы айтылган да. Андан кийин 50-жылы катуу мындай полностью эмеси концепциясы жазылган, лишь 2008-ден баштап бул өтө популярный болуп баштады да. То есть азыркы учурда более популярный болуп калды да. И гидропоника боюнча дүйнө жүзүндө биринчи орунда Голландия турат. Андан кийин Корея, Япония, анан башка өлкөлөр. Демек аларда жери мындай тартыш да, ошон үчүн гидропониканын эмнеси жакшы? Менин оюмча мындай кичинекей эле чакан жерде эле мындай штабель мындай узун полкалар менен өстүрсөң болот да. Мисалы бир эле кичинекей жерде 5 этаж кылсаң болот, же 6 этаж кылсаң болот. Ошонусу жакшы да. Бир чакан кичинекей жерде көп неме өстүрсө болот да. Негизги преимуществосу ошол. Кийинки преимуществосу мен мисалы сиз сурап атпайсызбы? Неге келдиң эле деп. Мисалы айыл чарба мага деле айыл чарба жагат да, мисалы талаага, поляга айдаган, бирок ал жерден почти 80% сен башкара албайсың да. Мисалы погоданы сен башкара албайсың, күндүн тийишин сен башкара албайсың, талаадан суу келишин сен башкара албайсың да. Аны деген природалык нерсе болуп калат да. Ошон үчүн сен ошол нерселерге көз карандысың да. Бул жерде гидропоникада почти 90% сенден көз каранды да. То есть кандай температура болуш керек, кайсы ургап келесиң, кайсы ургап келесиң, кайсы сорт болуш керек, жанагындай эле канча саат канчада укташат, канчада турушат. Ошолордун баардыгы сенден зависит этип калат да. То есть бир сөз менен айтканда сенин бүгүнкү чыга турган бир кайсы бир уруктарың же болбосо, то есть урожайың, не урук, урожайың, то есть кыргызча түшүмдөрүң сенден зависит этет да. То есть мисалы если 100 килограмм десең 100 килограмм, сен айдайсың, сен өстүрөсүң. Негизги ошол мага жаккан жагы ошол болгон да. А так идеяны менин келинчегим айткан. Келинчегим ошо биз Англияга барган, чогуу барган кезде ал өзү үчүн өстүргүсү келчү да. Именно микрозелендерди, там горох, үйдө эле, да, үйдө эле для себя и может быть для продажи өстүргүсү келген да. Мага көп айтчу, типа, вот ушундан өстүрбөйлүбү, ушундай жасабайлы деп. И башында мен мындай кызыкчу эмесмин, анан мындай ишенчү эмесмин, что за это, болмок беле депчи. Кийин мен тияка Англияга баргандан кийин мен ошолорду көрүп баштадым. Тигилер өстүрөт экенин, ошо жазайт экенин, реально болот экен. Анан Кыргызстанда микрозелень эмес, полноценный гидропоникада зелень өстүрсөң, ошол выгодный болот экенин түшүндүм да, ошондо получается. Анан ошондон баштап изучениени баштадым да, баягы изилдеп, окуп, китептерди окуп дегендей. Бул жолу мененчи бир күндө силер ушундай лотоктун канчаны тиксеңер болот да? Бирөөсүндө канча болот? 1 2 3 4 5 6 150. Буякта ошондо 150 ячейка. Ошо 150 ячейкадан мисалы канчоосун бир күндө кыла аласыңар? Мисалы балким 1000 штукту бир күндө тигесиңерби? Ал жерде вот бизде деген атай кызыбыз бар, который келип воскресенье, суббота ушуну тигип кетип турат да. То есть на неделю вперед.
Анда ошондо бир келгенде ал бир күндө мондайдан 15 тиге алат. Өткөндө мен 30 тиктеп задача берсем 30 деле тикти да. Это элестетиңиз ар биринде 150ден 30 болгондо это. Ну ладно 15 деп эле коелучу, 15 болгондо это 1,5 миң и почти 2,000, 2,5 3 миң болуп калабы? 2,5 миң болуп калат, Ошондо демек бир күндө 2,5 миң түп базилик тиктүү деп айтсак болот турбайбы? Болот. Мисалы талаада биздин кыргызстандыктар иштесе анчалык мындай көрсөткүчтөр оор го дейм көрсөткөнгөчү, бирок биякта отуруп, Чачат керек. биякта мындай эле отуруп алып, шашпай бирден тиксең болот экен да, жылуу помещениеде отуруп. Хорошо, муну тиктик. Дальше буну тигил жанагы цехке алып барабыз, Ооба. Жылуу жакка алып барабыз. Получается, мунун основной негизги немеси требованиясы эми өзүнүн базиликтин негизги эмеси ошол караңгы жерде бир 5 күнгө чейин туруш керек да. Эгерде мисалы биз азыр ушуну ушойдон жарыкка чыгарып койсок, тетигинин ячейканын ичинен чыгат да, жалбырактар раскроется, и там же он умрет да. Ичинде эле, то есть калып калат. А эгерде караңгы жерде турса, бул хотя бы мынчалыкка көтөрүлөт да, мынчалык болуп. Демек, биринчи этап биз тиктик, экинчи этап караңгы жерге койгондо бир аз чоңоет. Чоңойгондон кийин алып чыгып туруп, уже мындай неме лампалардын астына коет экенбиз атайынчы. Анан уже дальше бул уже өсүп кете берет. Өсүп кете берет. Всё, түшүнүктүү. Эгерде силерге ушул тема кызык болсо, биздин YouTube каналыбызга катталгыла, лайктан баскыла, анан бизге комментарий жазгыла. Эгерде силер ушундай базилик тиген, базилик өстүрөм десеңер, Жолдобек байкенин номерин ылдый жакта калтырып коебуз. Чалып, Instagram баракчасына жазып, бүт керектүү маалыматты алсаңар болот. Андан тышкары, эгерде силер ушул базиликти өзүмдүн үй бүлөмө же өзүмдүн мындай чакан бизнесиңер болсо, ушул Instagram аркылуу буйрутма берсеңер болот. Жолдобек байкем ар дайым силердин заказдарыңарга ачык. Анда эмки комнатага өтөлү ушул неме менен, Тигил лотокту күн жок жерге 5 күнгө койдук. 5 күндөн кийин алып чыктым. Анан примерно мондай болуп калат экен базилик. Тетигин көргөзсө болот, и болду. Ошондо бул 3-4 сантиметр го. Балким 2 сантиметр. 2 сантиметр. Ушул 2 сантиметрга өстү. Дальше эмне кылыш керекпиз? Мисалы, атайын лампаларга коет экенбиз. Бул жерде мисалы кичинекей чакан цех экен, бирок чакан деп айта албайм, бирок чоңураак экен чаканданчы. Кандай температурный режим болуш керек биякта? Кандай влажность болуш керек? Булар мындай максималдуу жакшы өсүш үчүнчү. Базиликтин температурасынын диапазону деп койсок болот, ошол 26 градус менен 32 градустун ортосу. 26 градуста мындай как бы орточо өсөт, а вот 30га жакын жерден бул батыраак өсөт да негизи. Бул негизи эме деп коет, орусча айтканда теплолюбивый. То есть жылуулуктун өтө ысык эмес, но жылуулукту жакшы көрөт да. Мисалы 32ден ашып кетсе болбой калат. Булар сразу гүлдөй баштайт да. Же болбосо эмете баштайт, баягы куурап, солуп эме суу ичкени көбөйөт да. А вот 30га чейинки температура бул идеальный да. Биздин көйармандарга көрсөтүп коелу. Бул жакта азыр 28 градус, анан 81% влажность. Влажность бир аз көбүрөөк азыркы учурда. Негизи 50 менен 70тин ортосу болуш керек. Бир аз өйдөрөөк экен, Потому что могу эмени иштеткен эмеспиз да. Бул жакта осушитель. Могул жана камерадан тышкары айтылып кетти. Мисалы, мондай ячейкаларда турат экен да азыркы маалдачы. Ячейкадан кийин канча убакыт өткөндөн кийин мындай уже өзүнчө бөлүп туруп отургузуп баштайсыздар. Негизи бул жерде турганы биз 15 күн деп эсептейбиз. То есть биз отургузган күндөн 15 күн өткөндөн кийин бияктан тияка өткөрөбүз да. Азыр могул жактан көрсөтөлү. Бул жакта көрдүңөр, бүт баары мындай жыш экен да. Ар бирөөнүн ортосунда бир 2,5 сантиметрда. Мисалы, бул жагына өтсөк, биякта жоктугунда ар бирөөнүн ортосунда 10 сантиметрде бар экен да. Ошондо
мисалы биякта 150 штук болсо, биякта уже бир мондай пластинада канча базилик биякта? Могу жер 180 бир полкада. Бир полкада 180. 180. А бул жакта бир немеде 150, Бир эмеде 150. Бир батныста 150 деп койсок болот да. Негизи могул базиликчи канча күндө отургузгандан баштап сатканга чейин канча убакыт кетет? 45 күн. 45 күн. Полный. Полный. 45 күндө бул базилик ошо өзүнүн даамына да жетет, баягы эмесинин күчүнө жеткен кез да. Бышкан кез десек болот да 45 күн. Анан балким биздин көрөрмандардын суроолору бар. Эң биринчи суроосу мен билем кайсыл. Базиликти силер кандай сатасыңар? Ошондо килограммдаппы же мисалы жана базарлардачы неме пучоктор менен сатат го, кандай силер сатасыңар? Пучокпу же? Жок, биздики азыр только килограммдап. Ресторандардын требованиясы боюнча килограммдап кетет. Анан может быть кийинчерээк мындай жеке жактарга сата турган болсоң, анда может быть пучоктоп. Эми 1 килограммды эч ким колдоно албайт да бир күндө. Бир киши мисалы 1 килограмм колдоно албайт. Ошондо биякта бир мисалы адамда кафес бар болсо 1 килограмм базиликти канча сомдон бере аласыңар? Биз азыр 2000 сомдон сатабыз. 2000 сом. Болжолу менен 1 килограмм базилик 2000 сом болот. Рыноктун эмесине жараша. Рынок. Балким ушул видеону бир 2 жылдан кийин бирөө көрсө, мен Жолдубек менен алдап атыптыр, баягыда 2000 сом деп аткан, азыр эмнеге 3000 сом деп атат депчи. Инфляцияга жараша өсөт да. Азыркы маалы бүгүн 10 октябрь 2025 жыл. Балкимдер 10 жылдан кийин бирөө көрүп калса ушул видеону, ушул маалда базиликтин 1 килограммы болжол менен 2000 сом. Мен азыр дагы бир нерсени кошо кетейин. Мисалы кээ бирөө айтышы мүмкүн азыр. Бүгүн мисалы базарга бардык, ал жакта базилик 1,5 сом депчи, базардагылар. Эмнеге силерде 2000 депчи, мисалы айтышы мүмкүн да комментарияда. Болгону базардагылар азыр баягы жайды жайлай айдаган, поляга айдаган, теплицага айдаган базиликтерди азыр сатып атышат. И уже октябрдын аягынан кийин ал базилик түгөнөт. Түгөнгөндөн кийин, конечно, баа 2,5-3 миң сомго чыгат да базардыкы. Ошо кезде деле өзүлөрү деле барып текшерип көрсө болот, октябрдан кийин канча болот. А биздики стабильно круглый год 2000 сом. Анан дагы бир суроо, мисалы базилик ушу гидропоникага өсөт экен, анан мисалы теплицада өсөт экен. Силердин базилигиңер эмне менен бир айырмаланат? Анан экинчиси уникальность эмнеде да силердин базилик? Кроме сортабы? Кроме сорта. Кроме сорта. Биздики получается бул бир жерден эң айырмасы негизи гидропоникада өскөн базиликти экологически чистый деп коет да. Негизи ошентип аталат. Неге дегенде анткени биз бир жерде гербицид, пестицид колдонбойбуз. То есть бир жерде жана грибок, корневой грибок деген бар, жанагындай вредительдер бар, мисалы тил, трипс, белокрылка дегендерчи. То есть алар бул жерде көп пайда болбойт и ошолдуктан биз эч кандай эме чачпайбыз да. Химия жок. Да. А экинчиси бизде сорняк жок, ото чөп жок. Биз ага пестицид чачпайбыз. Демек бизде андай лишний химия жок да. Бул бир. А могул убакыт боюнчачы, мисалы жана буякта деле камера жок айтылып кетти. Мисалы силер буйрутма берсеңер, бул базилик 2 сааттын ичинде ушул түрдөн баштап силерге чейин жетет экен да. А силер мисалы базарга барсаңар, базарда мисалы канча убакыт өтөт базилик? Эми базиликтики мисалы полядан алып келгендердики минимум 3 күн кетет да. Все равно, эсептеген полядан келип базарга түшүп, анан базардан кайра ресторанга баргычактычы. И эч убакта болбойт да, мисалы бүгүн шеф-поварга азыр керек болсо, азыр барып базардан алып келсе, бир саат мурун кесилген базилик базарда турушу мүмкүн эмес да. Анткени фермерлер бүгүн кечинде кесет, түнчүндө болобу же эртең саат 4-тө болобу Сары Өзөнгө жеткирет. А уже эртең саат 4-төн кечке чейин ошону тигилер сатат да. Уже как минимум 1 сутка өтүп кеткен базиликти алып атат да. А бул жерден кечинде заказ кылды, биз эртең кестик, алып барып бердик, уже эртең повардын колунда уже свежий базилик турат. Буйрутманын жеткирүү маалы 1 саат демек. 1 саат. Эми 2 саатта колчу пробка. Бишке көп адамдар айтат го, Бишкекте пробка невозможно болду деп. Эми примерно шаардын чекесинен 2 сааттын ичинде жетет го деп ойлойм да. Тем более биз шлагбаум делебиз.
бияк тиккенди көрсөттүк. Мына өзүңөр көргөндөй эле мындай чоң пенопласт, ар бирөөсүндө дыркалар менен, бул жанында горшоктор го ушундай. Да, горшок. Ар бир горшок ичинде атайын раствор, жанагы ячейка десек болобу, могул аты эмне неменин? Агравата. Агравата, анан биягында бир аз Керамзит. керамзит экен. Ылдый чөп кетпесин деп. Нет, это типа дренаж. А. Ну, короче, керамзит негизи основной позволяет дышать тамырга. Он помогает, да, керамзит. Бул дагы гидропониканын эмне артылыкчылыгы бар? Бул биринчиден эмне үчүн гидропоника бат өсөт дегенде кээ бир адамдар ойлойт да, бул Жолдобек биякта жестко химия кылып коюптур, ошон үчүн бат өсөт депчи. Ошондой эле. Бирок бул өтө туура эмес ойдо. Эмне үчүн өсөт бат? Биринчиден бул жанакы ушул эле базиликти жерге отургузсаң, базилик биринчи тамыр кое бериш керек да. Чоң тамыр кое берип, анан канчалык тамыры чоң болсо ошончолук бат өсөт да. Корневой системасы. Бул жакта бул базиликке кичинекей эле тамыр керек да. Анткени биякта мындай почва жок, биякта конкуренция жок да. Бири менен даже конкуренциясы жок. Ошон үчүн базилик бир аз тамыр эле таштап туруп, ушул жактагы питательный суудан бүт жинак микроэлементтерди алып бат өсөт да. Бул эң бирден бир преимуществосы ушул да. Анан кээ бириңер ойлогула бул Жолдобек биякта жестко химия кылып туруп, анан ошон үчүн бат өсүп атат депчи. Бул жанакы уже заманбап агротехнологиялар болуп эсептелинет да. Химия жок биякта. Ошол жакшы айттыңыз ошо. Негизи основной бул убактысын бияка коротот да, өсүмдүктүн өзүнө, ани тамырдын өскөнүнө. Бул мисалы сиз айткандай туура эле да, что жерге мындай буту салынгандан кийин эле бир тамыр салынган болду. Керектүү питательный раствордорду алып. Бул базиликче негизи балким көрөрмандар билбейт, канча саат укташ керек. Бул 24 саат эч жерде мындай күн жок да. Анан балким өсүмдүктөр деле ошого көнгөндө бир аз укташ керек, бир аз мындай бодрствовать этет, өсүш керек да. Канча саат? Бул биз азыр 6 саат уктатабыз, 18 саат светтин алдында коебуз да. Негизинде мисалы обычный көчөдө болгондо, талаада болгондо бул 12 саат деле күндүн нуру жетмек да. Бирок бул искусственный болгонго байланыштуу, жазалма свет болгонго 12 саат күйгүзсөк жетпей калат да базиликке. 18 саат күйгүзүш керек да, то есть добавляем десек болот да. Көбүрөөк күн беребиз, калган убактысын 6 саат булар уктайт. Негизи көбүнчөсүндө айтылат, мисалы рекомендация бар да, биз аны аткарбайбыз, бирок ошол рекомендация бар. Эгерде булар жыты аябай буркурап турсун десе, муну таң атпай баягы саат 6-да, например, саат 7-де свет күйөт деп коелу да. Бирок 6-да келип кесип кетсе, ошол кезде прям мунун эфирный масласы прям күчтөп турган кеси болот да. Негизи рекомендация да ошондой да. Эгерде ошол 6-да ойгон электе кесип кетсе, бул кийин мындай колдонуп атканда өлө буркурап жыттанат деп айтышат да. Демек уктуңар, ойгон электе, эгерде силер базилик, буркураган базиликти эмдесеңер, ушундай кылсаңар болот да. Менин дагы бир суроом бар. Ушул бизнести баштап аткандачы, негизи менин оюмча бул Жолдобек Кыргызстандагы базилик өстүрүүчү, мындай ушу гидропоника менен биринчи адам да. Анан мындай жол жок да негизичи, үйрөтчү адам жок. Кандай көйгөйлөр бар тиги баштап аткандачы, кандай көйгөйлөр бар эле, анан кантип аларды чечтиңер эле? Жанагы светти да айтып коеюнбу? Башында эле мен ойлогом, мисалы көрөсүң да, мисалы свет күйүп атат, бул өсүп атат, күндүн деле тиешеси жок, бул помещениеде өсүп атат депчи. Мен ойлогом, если 24 саат свет күйгүзүп койсок, бул 24 саат күбүлдүү иштей берет. Демек, мисалы 45 күн өсө турчу базиликти 24 саат күйгүзүп кое турган болсок, хотя бы бир 30 күнгө кыскарса же 25 күнгө кыскарат деп ойлогом да. Бирок ал болбойт экен, себеби кийин бир ай свет тынбай күйүп турду, бир айдан кийин момундай болуп чоң өскөн базилик деле, мисалы чоң өскөн базиликте мындай чоң жалбырак болуп атпайбы? Чоң өскөн базиликтин деле, килтейген базиликтин деле жалбырагы момундай болуп калды. Кичинекей. Демек, стебели узун, бою узун, бирок жалбырагы кичинекей. Хотя 24 саат бою, бир ай бою
светтин алдында турган да баардыгы. Весь ферма боюнча. Анан кийин изучать этип ошол эмне себептен бул жалбырак кичирейип атат, эмне болуп атат деп изучать этсем, ошо бул баягы стресс болот экен да, баягы свет өчпөгөнгө. Мен атай таймерлерди алып келип орнотуп, муну бир 3 күн өчүргөндөн кийин 3-күнчү күнү эле уже ар бир чоң мындай готовый болгон базиликтердин жалбырактары момундай болуп чоңоюп кеткен. 3 күндүн ичинде эле. То есть баягы резкий чоңойгон да аларчы. Демек, базилик эми бүт эле чөп дейличи, бак сактардын баары бир маал укташ керек, бир маал өсүш керек да. Анан ошол эмеде изучать этип атканда эмне себептен бул кичинекей дегенде. Именно оказывается жана клеткалар бөлүнүшү, бул чоңоюшу именно караңгыда болот экен да көбүнчөсү. Активдүү караңгыда жүрөт экен. Чем күндүзгө караганда. Ошондуктан лучше өчүрүш керек, чтобы бул батыраак өсүп, батыраак өзүнүн товарный вид келип, мындай жакшы болгон. Негизи если кечиресиз, негизи если мен ошондо светти күйгүзүп болгондо уже мен клиенттерим уже эме болуп башташкан да, уже жалобыз депчи. Мындай базилик болбойт. Биз башка эле базилик алабыз го депчи. Если бы я еще месяц кармаганда уже, может быть, они отказались бы. Демек, азыр силердин базилигиңер мындай бүт баарына жагат. Ооба. Боорлар жактырат. Могул жакта көрсөтүп кетейин атайын. Даамы өтө сонун экен, мындай эле кармап жиберсең болот. Мындай жалбырагы чоң, анан даамы деле сонун экен да негизичи. Мага өзүмө деле мындай гидропоника жагат да. Гидропоника менин оюмча мындай замандын талабы болуп атат да азырчы. Өзүңдүн кичине чакан цехиң бар болсо, ошо цехте отуруп ушундай деле кылгызышсаң болот да. Мисалы, ушул гидропоникада базиликтен баштап помидор, бадыраң, картошка өстүрсөң болот да, мындай. Анан эмнеси да жакшы, бул сууну өзүң даярдайсың да, могу раствордучу. Эмнени кошсоң, ошону аласың. Канчалык мындай аярлуу состав кылсаң, ошончолук мындай акыркы продуктуң пайдалуу, анан таза болот да. Анан дагы бир гидропоника десе эле бул сууга өсүп атпайбы? Эл может ойлоп калышы мүмкүн да, бул сууну аябай талап кылат депчи. Биз могу комнатага мисалы айына 2 тонна эле суу колдонобуз. То есть это наоборот сууга экономный да. Сууну мисалы сиз 2 тонна менен могу жерде примерно 100 квадраттык эме болсо, базилик болсо, сиз 100 квадратка 2 тонна сууну куюп көрүңүзчү, бир айга жетпейт дагы. Мисалы, логикамен тамчылатыш керек же болбосо бир нерсе. А бул жерде наоборот экономный да, суу көп кетпейт. Еще плюс биз муну мисалы муну кыркып кеткенден кийин ичинде суу калып калат да. Бул сууну алабыз дагы тиги ар жакта микрозелиндерге куюп коебуз. То есть алар ичип кетет, ошо менен жок болот. Демек, плюс-минус безотходный производство экен. Кайра эле ушул эле лункаларды, кайра эле ушул эле керамзитти колдонсо болот. Ооба. Бир айда кайрада кайталап кетели биздин көрөрмандарга. Ушул канча бул 3 метрби биякта? 2,40. 2,40, а узундугу 14. 33 квадрат. 33 квадрат метрден канча килограмм базилик чыгарса болот бир? 100. Жакшы. 100 килограмм. Чистыми. Да. Если жакшыраак мисалы өз убагында кырка турган болсо 120 чыгат. 120 килограмм. Демек, усредненно даже алсак 100 килограммды эме 2000ге көбөйтсөк 200 миң болуп атат ошондо. Элестетик эле ушул 33 квадрат метрден 200 миң чыгарса болот. Ошондо бир жылына бир ашып кетсе бир 2 миллион. Нет, 2 миллион 200. 2 миллион 400. 2 миллион 400 миң сом 33 квадрат метрден тапса болот. Бир жылдын ичинде элестетик эле. Бул жанакы кээ бир адамдар офисте отурат го, иштеп жыргап менин айлыгым 70 миң, 80 миң деп. Ошо 33 квадрат метрден өзүң бир жумада бир жолу келип текшерип кетчү бизнестен 2,5 миллион биякта адамдар табып жүрөт. Анан кээ бир адамдар ойлойт, айыл чарба секторунда акча жок, тияк бияк деп. Чыныгы акча айыл чарба секторунда да. Эми бир история айтып берейинби? Интернетте, короче, бир жаман адам бар да, который жаман нерсе сатканчы. И ошондон көп сурашат да, типа ошол бизнес аябай прибыльдүү деп. И анын биринчи орунга койгон самый прибыльный бизнес дегени ошо айыл чарба продукциясы, то есть сельское хозяйство депчи.
Анан мен ошондо мага да мындай эме заложился да, что сельское хозяйство жакшы экен. А кийин эсептей келсем, чынында эле действительно сельское хозяйство. И тем более азыркы учурда тенденция башталып атпайбы? Бизде азыр дүйнө жүзүндө мындай тенденция болуп келатат да. Локал деген. Локальный продукция дегенчи мисалы. То есть чет элден келген эмес, локальный. Мисалы Кыргызстан өзүнүкүн, Казакстан өзүнүкүн, Россия өзүнүкүн деген логика келатат да акырындык менен. Эгерде азыртадан биз өзүбүздүкүн өзүбүз каждый жазай берсек, жаңа орустар көп айткан импортозамещение деген. Ошону жазай берсек, все равно кийинки тренд уже ошол болот да. Ошон үчүн акча ошол жакта да. Демек ар бир кыргызстандык кичине чакан бизнес ачып алса болот да. Как раз ушул жерде айтып кетели. Ушул силердин цехиңерге канча акча салдыңар эле эң башында? Эң башы мен 700 миң эме салгам, бирок ошол 700 миң баягы запускать эткенге жеткен эмес да. Ишке ашпай калган. Ошол 700 миңдин ичине эмне кирди эле? Бул жанакы могу стойкалар, стеллаждар, светтер, могу эмелер, полотнолор. Анан бирок ошол кезде мен могу эмеге акчам жетпей калган именно. Как его, блин, горшок заказ кылганга. Горшокто эми атай заказ кылганга пришлось, ну потому что специальный гидропоникада да бул горшоктор. Россияда чыгат. Россия орустар чыгат. Удобно. Да. И Кытайдан заказ кылса болот экен, бирок кытайлардыкы чут кымбат болуп калды. Анан кийин ошо үстүнө акча улам бөлүп жарып 100 миң 200 миңден кошот, короче 1 200 000 бул башталган да. 1 200 000 башталган. Тияка рукала деп еще 1 миллион бир нерсе кирип кеткен. Демек ушул жөн эле базилик темасын алсак, 1 миллион 500 десек, примерно да. 1,5 миллион болсо, ошону 1 жылдын ичинде актап койсо болот экен. Жакшы иштесеңчи, эми башталып, жана клиент табыш керек, ошонусу. Эң башында любой бизнес ачсаң оор да, анан 1 жылдын ичинде акырындан раскачка кылып өтсөң болот да. Демек өзүңөр уктуңар. Мисалы эми базиликтин тышкары дагы көптөгөн мындай бизнес идеялар бар. Ачасыңар, болжолу менен 1 жылдын ичинде салган акчанын баарын кайра чыгарып алса болот экен. Эми 1 жыл дебей бир хотя 18 ай деп расчет кылса, адам өзү дагы эме болбойт да, кабатырланбайт да. 1 жылда кыл деп өзү ожидание. Бирок эми бул жерде негизи чынын айтканда базиликтин рыногу кичинекей да. То есть бизде Бишкекте потребление может быть 200 килограмм эле болушу мүмкүн. Айына жегени да. Бирок бизде деген салат бар. Жанагы жашыл салат. Лола Росо деген ошонун дагы бир сорту бар. Ошол бар. Айсберг бар. Дагы бизде деген ошо быстро растущий да, мисалы кинзанын бөлөк түрү бар. Тархун бар. Мисалы ошолорду өстүрсө, алардын объему өтө чоң да, мисалы. Даже мисалы бир эле там кафе ресторан бир күндө 1 килограмм эмес, там 5-6 килограммга чейин жеп коюш мүмкүн да. Ошондуктан если гидропоникада жалгыз эле базилик өстүрөм деп бирөө чыгып алса, конечно, же ага жок, мага жок болот. Рынок кичинекей. А эгерде базилик эмес, салат жанандайдар өстүрсө, рынок өтө чоң. Бизге деген основной Ташкенттен келет да, мисалычы, импорт болуп келет. Мисалы хотя бы ошо Ташкенттен келгенден суммадан бир 10 сомго кичирээк арзан сатып, зато момундай качествону берсе, конечно, талап кетет. Демек, идеялар көп, ар бирөөңөр бизнес ачсаңар болот. Могул жакта дагы көрсөтө кетели. Бир чоңураак мындай кустикти алайымчы могул жактанчы. Мисалы, моуну алайым, кайра аккуратно ичине салып коебуз. Бул канча сантиметр? 30 сантиметр чыгабы? Могу экөөнүн ортосу 40 да, ошо. 40 кен. 40 сантиметр. 45 дейличи. 45. 45. Ошондо бир күндө 1 сантиметрден өсөт экен да, мындай болжолу менен базиликти алса. Сонун бизнес органикалык жактан дагы таза. Өзүңөр көргөндөй, акырынан могул видеону көрсөңөр, акырынан четтен карасаң, мен деле бирден алып жеп жүрөм да, бияктанчы. Негизи биздин оюбузча сонун бизнес. Биздин YouTube каналыбызга катталгыла. Эгерде ушундай базиликти жеп көргүңөр келсе, кайсыл ресторандарга барса, кафеняларга барса, Бублик, Капита, Беладжо и жакын арадан абат. Ушул кафелерге барып жей берсеңер болот, 100%. Салат капреза деген заказ кылса болот. Песта и ар кайсы салаттарда украшение Капита коет көбүнчөсү. Достор,
жаңы чарба долбоорунун алгачкы чыгарышы ушул болду. Бул жакта дагы бир айта кетчү нерсе бар. Биякта Жолдобек байкебиз эң кызыктуу 3 комментарийге бир ушундай 2-3 кандай десе болот, мындай небольшой презент катары берет экен. Кызыктуу комментарий калтырып кеткиле. Балким бир 2 жумадан кийин сиздер ушундай базилик жеп каласыңар. 1 килограмм базилик. 1 килограмм көп болуп калат. Может быть, соус жасап жейт. Бир жарым килограммга чейин дейличи, анткени ысырап болуп калышы мүмкүн. Достор, YouTube каналыбызга катталгыла, кызыктуу комментарий жазгыла. Анан базилик жеңер келсе, биздин Жолдобек байкебиздин Instagram баракчасын ылдыйга калтырып коебуз. 1 килограммдан баштап, бир пучоктон баштап 100 килограммга чейин буйрутма берсеңер болот.